Karasu'ga geldik. Karasu'nun pazarına geldik. Mындайча айтканда центри дейли. Эми Оштогу баягы эски базар шаардын так ортосунда болгон үчүн төрт тараптан тең адамдар келе берчү да. Эми азыр шаардын бир четине, бир райондун бир четине жылып кетти. Бул четиндеги райондогулар барганга невыгодный болуп калды. Андан көрө Карасуга келген выгодныйраак болуп калды да. Мен жеке оюмдачы. Эми Карасулуктардын буга чейин деле ооматы келип жүргөн, ал базардагылар дейчи. Эми мындан ары дагы да ооматына 50% кошулса керек деп өзүмчө ошентип ойлоп атам. Анан мына Карасу шаарынын мэри өтө бир көп иштерди кылыш керек да. Мен мына чекки жактарда жүргөн анча видеолорун көрүп калып атам, баягы велосипед теуп алып. Анан именно мына базарды, бардага чыккан базарды тазалаш керек да. Мына парковка маселелери, жолдогу. Бул базардын жанына келгенде, Карасуга келгенде билсеңиздер керек. Şu bазарга кирип келгенде эле билинет го. Индияда машиналар жүрөт го, ошондой жүрөт дейбиз. Эки катар жолдун боюна 2 катар, 3 катар коюп коюшат. Баягы жүк тизген бустар 2 катар, 2 катар, 3 катар кылып ээлеп алган учурлар болот. Анан ошолорду тазалап, парковка кылдырып, снос кыла турганда снос кылып, жолдорду кеңейтиш керек. Же Оштун мэрине Карасу шаарында карап бер деп милдеттендириш керек болуп калабы, же губернатор кылыш керек болуп калабы. Иш кылып Карасуну дагы иретке келтириш керек. Карасу бул Кыргызстандын эң чоң району да. Бул район Кыргызстандагы мисалы Талас областынан дагы чоң, эли дагы көп. Ошон үчүн биринчи кезекте шайлоо болобу, эмне болот, биринчи Карасу районунда интригалар башталат. Ушул райондо талаштар көп болот. Баягы айтып коет го, Карасу району кимди тандаса, шайлоодо ошол жеңишке жетет депчи. Ошол базарды, жолдорду Карасунун мэри, шаарынын мэри, губернатору, Ош областынын губернатору, азыр президенттин өкүлү болуп калган өзгөрүп. İşleş gerek, ошолор жолду тазалап, сносторду кылыш керек. Мына Карасунун Оштон баштап Карасуга келгенге чейин дагы базарлардын ичине чейин сносторду киргизип, жолду кеңейтиш керек. Менин сунушум ошол. Карасуга оомат келет ак. Оомат буга чейин деле болгон. Эми мындан ары дагы болсун десе, ошол бардык нерсе өзгөрүп атат, шарттуу дагы өзгөрүш керек, жакшырыш керек.